Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы. Аны мен Кундоз Кенжебаева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чукул кабары жар салды. Иш ордуна келгени баштыкчада аны жана анын үй бүлөсүн коркуткан кат келген. Генерал полковниктин өмүрү коркунучтабы. Миллиондорду чапчыган мектеп жана бала бакчалардын имараттары мыйзамсыз менчиктештирилип, жеке колдорго өтүп кеткен. Атайын кызмат бир катары билим берүү уюмдардын имараттарын мамлекетке кайтарды. Оң рулдуу унааларды такси катары айдоого тыюу салынабы. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Ушул жылдын 10 декабрына чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын биринчи объектилери алгач 2200гө жакын үй бүлө батир менен камсыздалат. Туркиядагы душмандардан коргонуу максатында пайдаланылган сырдуу жай. Бул жай учурда дүйнөдөгү эң чоң дерин куй жер асты шаары деп аталат. Аксы районундагы Жол Сай айылынын мазар тилкесинде жер көчтү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министриге маалымдады. Маалыматка ылайык жер көчкүнүнүн көлөмү болжол менен 600 метр куб, автоунаа жолуна чейин жетип, турак жайларга, адамдарга, мал мүлккө зыяны тийген эмес. Тийиштүү тактоо иштерин жүргүзүү үчүн министрликтин Жалал Абад облустук башкармалыгынын Аксы райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ, өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин адес жер көчкөн аймакка жиберилди деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 3817 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашап жатышат. Анын ичинде 2396 үй бүлө Ош облусунда. Кыргызстанда жер көчкүлөрдүн 93% Ош жана Жалал Абад областарына тиешелүү. Бул аймактарда адам өлүмү менен коштолгон жер көчкүлөр бир нече жолу катталган. Президент Садыр Жапаров 1954 жылдын 14 майында Гага шаарында кол коюлган куралдуу жаңжал болгон учурда маданий дөөлөттөрдү коргоо жөнүндө конвенциянын протоколуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө мыйзамына кол койду. Мыйзам 23 октябрда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты дүйнөлүк маанидеги маданий дөөлөттөрдү сактоо жана коргоо, жок кылууну болтурбоо жана уурдоого каршы күрөшүү. Ошондой эле дүйнөлүк маданий баалуулуктарды коргоо боюнча интеграциялык процесстерге колдоо көрсөткөн өлкө катары Кыргызстандын эл аралык имиджин түзүү болуп саналат. Азыркы учурда Кыргызстанда тарыхый, археологиялык, архитектуралык жана шаар куруу, монументалдык искусствонун 1500дөн ашык кыймылсыз эстеликтери жайгашкан. Ошондой эле баалуу экспонаттарды камтыган мамлекеттик 68 музей бар. Бул конвенциянын протоколуна кошулуу республиканын маданий дараметин эл аралык аренада жайылтуу пайдаланууга мүмкүндүк берип, тышкы саясаттын маселелерин чечүүгө шарт түзөт. Социалдык тармактардан атайын кызматтын төрагасына жардам сурап кайрылган эже сиңдилер Асель жана Асыл Максатбековаларды Камчыбек Ташиев 21 ноябрда кабыл алды. Бишкектеги Чымкент көчөсүнүн 41 дарегинде жайгашкан үй 2023 жылы каза болгон апасынан кыздарга мураска калган. 20 жана 12 жаштагы эже сиңдинин атасы 2005 жылы жол кырсыгынан каза тапкан. Үй бүлө талашка түшкөн үйдө 2001 жылдан бери жашап, 2008 жылы кыздардын апасы Давлетова турак жайдын ээси Сапегинден $3000 сатып алган. Ал белгиленген тартипте мамлекеттик нотариустан күбөлөндүрүлгөн, бирок мамлекеттик каттоо органына жиберилгенден кийин белгисиз себептерден улам каттоо жүргүзүлгөн эмес. Сапегин каза болгондон кийин турак жайга анын аялы жана кызы мураскер болуп калышкан. Ушундан улам алар Асель Максатбековалардан үйдү бошотууну талап кылган. УКМК бул маселеде өкмөткө караштуу кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик ката кетиргенин билдирди. Жыйынтыгында үйдөн жанына көп кабаттуу үй салып жаткан курулуш компания эже сиңдилерге 3 бөлмөлүү 2 батир берерин айтты. Эже сиңди маселесин тез арада чечип берген үчүн УКМКнын жетекчилигине ыраазычылык билдирди. Кечээ УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чукул маалымат менен тең бөлүштү. Төраганын айтымында анын иш ордуна каттар менен чогуу келген баштыкчадан флешката чыгып, анда коркутуу каты бар экендиги кабарланды. Ташиев белгилегендей, ал анын белгилүү шартын аткарбаса көп кан төгүлүшү мүмкүн экенин жазган. Ошондой эле анын үй бүлөсүнө карата да коркутуу болгон. Учурда бул кабардын алкагында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен тергөө иштери башталды. Никогда я эти условия не выполнять не буду. Но я очень надеюсь, мы их выявим.
посмотрим, жизнь покажет, кто кого победит. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кече жалпыга маалымдоо каражаттарына чукул кабар менен тең бөлүштү. Ал анын дарегине жана үй бүлөсүнө карата коркутуу каты келгендигин билдирди. Таң эрте атайын кызматтагы жумуш ордуна келсе башка каттарга катарлаш баштыкчанын ичинен Ташиевдин жеке өзүнө деген жазуу менен конверт келген. Анын ичинде жалгыз флеш-карта чыгып, анда коркутуу маанисиндеги кат болгон. Бул маалымат менен алгач мамлекет башчы Садыр Жапаров таанышып, андан соң тергөөгө жана тез арада коомчулукка чыгаруу тапшырмасы коюлган. В этом письме указано о том, что я должен исполнить какие-то условия для того, чтобы... Бул катта мени же үй бүлөмдү сактап калуу үчүн кээ бир шарттар айтылган. Алар белгилеген шартты кандай аткарам жана кантип, эмне кылып улантышым керектигинде ачык айтышкан. Жалпысынан бул катта мына ушундай маани камтылган. Ооба, бул жерде түз эле коркутуу бар, бирок мында кайсы бир атайын кызматтын ыкмасы экени ачык эле көрүнүп турат. Мы посмотрели, да, здесь есть прямые угрозы. Каттын автору бардык жетекчилер, анын ичинде күч түзүмдөрү, атка минерлер жана алардын үй бүлөсү тууралуу маалыматтарды чогулткан. Ошондой эле атайын кызматтын адиси экенин белгилеген. Ага буйртманы аткаруу үчүн криминал жана олигархтар көп суммадагы акча каражатын сунуштаганы жазылган. Жалпы гонорардын 25%-ын алганын жана буйртма бергендер 6 киши, баары таасирдүү адамдар экен айтылган. Массалык башалмандыкка 65 киши жана жергиликтүү уюштуруучулардын катышуусу пландалган. Да, если вы меня уничтожите, может быть, это обратно вернуться. Да, может, если вы каким-то образом меня навредите, но пока я живой, я с этой пути не свернусь. Ооба, силер мени жок кылсаңар кайра өзүңөргө да кайтып келиши мүмкүн. Ооба, мага кандайдыр бир жамандык кылышыңар мүмкүн. Бирок мен тирүүмүн жана бул жолдон кайтпайм. Муну бир билип койгула. Мен дагы кошумчалап кетким келет. Мен мамлекетибиздин чалгындоо кызматында төрага болуп иштеп жатканыма 5-жыл кетип жатат. Бул убакта президентке 2 ирет кол салуу аракетине тушуктук. Мага карата 5-6 кол салуу аракеттери болгон. Жада калса жардыруу максатында мен жүргөн жолдорго жер алдынан туннелдер даярдалган. Алар ар кандай жолдор менен мени жок кылууга аракеттенишкен. Бирок биздин атайын кызматтын, милициянын жардамында алардын планы ишке ашкан жок. А по отношению ко мне было подготовлено несколько, 5 или 6 покушений. Андан тышкары кат ээсинин өтүнүчүндө Ташиев 10 күндүн ичинде жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Акуновичтин жесирине андан тартып алгандардын баарын кайтарып берүүнү жазган. Ошондон кийин гана каттын ээси УКМК төрагасына эсептердин тизмесин, миллиард доллардык баалуу олигархтардын жайгашкан жерин көрсөтүп берерин белгилеген. Эгерде бул өтүнүч аткарылбаса, кан көп төгүлөт деп коркуткан. Эгерде Ташиев макул болсо, Борбордук аянтка туунун жанына өрт өчүрүү автоунаалардын эртеден кечке чейин коюп, Чыныбай Акуновичтин аялын сүйлөшүүгө чакырууну сунуштайт. Бул маалыматтан кийин Чыныбай Турсунбековдун жубайы Нуржан Давлетбекова Facebook баракча аркылуу кайрылуу жасады. Ал көзүнө жаш алып, катка эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Эмне үчүн 4 жыл мурун өтүп кеткен жолдошумдун атын айтып атканын, мен айтып атканын сен ишенесиңерби? Ошо биздин үй бүлөбүзгө жакшылык каалаган киши, жардам бергиси келген киши ушинтип чыгарат дегенге ишенесиңерби? Мен билбейм бул адамдардын артында кимдер турат экенин, такыр билбейм. И кандай максат менен, эмнеге ушундай жазып атышкандарын да билбейм. Мен азыр кечирип койгула. Биз саясатка кызыкпайбыз. То есть я еще раз скажу, никогда я эти условия выполнять не буду. Я служил государству, я служил нашему народу, так и будет, я буду служить. Я еще раз повторяюсь, я вас не боюсь. Неуважаемые передачи вот этой писем, кто бы ты ни был, кем бы ты ни был, да, ты можешь меня уничтожить, но мой дух кыргызский никогда не уничтожишь. Ал эми бул кабар Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө коркунуч жаралганын жана буга кайдыгер кароо болбой тургандыгын атайын кызматта көп жыл кызмат кылган УКМК ардагери Жеңишбек Качкеев эскертүүдө. Мындан улам мындай абал менен күрөшүү үчүн жапатырмак аракет болушу керек деп эсептейт. Бардык Кыргызстандын эли жана мамлекеттик органдар төрагага жардам бериши керек экенин айтат. Курал жарак бар эле дейт, баары тең деген конечно коркунучтуу чындап келгенде. Анан эми негизги бул жазган киши жөнүндө
ойым меники. Bir оорулуу кишиге окшоп кетип атат да. Бул союздун убагында да мындайлар болгон. Шизофрения деп коебузбу? Ошондой окшоп кетип атат да. Анан ар кайсыларды мындай өзүнүн оюнан чыгарып, бирок почерки тиги кылган иштеринин баары ушул биздин спецслужбанын кызматкери экени анык эле билинип турат. Мындай абал Кыргызстанда соңку 4 жылдан бери жүрүп жаткан коррупция жана крим чөйрө менен күрөшкө байланыштуу экенинде болжолдоп жатышат. Буга чейин да атайын кызмат мамлекет башчысына жана УКМК төрагасына кол салуу аракеттери менен буйртма аркылуу сырттан келген кара дүйнөнүн адамдарын кармашканы айтылган эле. Абдан татаал, оор кылмыштуулугу менен күрөш болуп жатат да. Анткени булар деген тамырлар менен губернатор, акимге чейин кеткенди ачык эле айткандачы. Ошол өздөрүнүн кишилерди койгон, жада калса өзүнүн кишилери депутаттар болгон, өзүнө белгилүү болгондон канча депутаттар кетти ошолорго аралашкан деп. Баары билет аны, коомчулук баары билет. Ошол үчүн бул жерде эң негизги коркунуч пайда болду да. Анткени биздин чоңдор эч кимди коркпой, эрк жүрөгү менен күрөшүп атат да. Кечээки кат жөнүндө өзгөчө мен оюмча бул абдан туура кадам болду деп эсептейм. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич коомчулук билсин да. Коомчулук көп нерсени билбейт. Анткени бул жеңил эмес, бул аябай оор. Ошондой эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2020-2024 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлк түрүндө 120-125 миллиард сом өндүрүлгөнүн кошумчалады. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Күндөрдө көрөбүз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев анын атына жамынып пара алган элчи камакка алынаарын билдирди. Атайын кызматтын башчысы мамлекеттен элдин байлыгына кол салып зыян келтиргендер жазасыз калбай турганын белгиледи. УКМК төрагасы ошол тапта криминалга жана коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу мыйзамга кирчүү өзгөртүүлөр толукталып жатканын кошумчалады. Ага ылайык коррупциялык иштерге катышып колго түшкөндөр сөзсүз абакка киргизилмекчи. Ташиевдин айтымында эгер мыйзам кабыл алынып калса, азыркыдай болуп күнөөлүүлөр айып пул катары миллиарддарды төлөп кутулуп кете албайт. Акчасын да алып коебуз, түрмөгө да камайбыз, деди УКМК төрагасы. Ташиев ушундай жол менен гана коррупцияга каршы күрөш аягына чыгаарын белгиледи. Кечээ эле чоң мамлекетте посол болгон адамдын менин атымды сатып, 250 000 доллар взятка алып койгон экен. Мен прям сегодня утром дал поручение его арестовать. На него заявление поступило, показания поступило, видео поступило, фотография поступила, как он получал эти деньги. Поэтому я буду арестовывать. Почему я должен его? Он был в моей партии когда-то. Он со мной вместе в партии ходил. УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди кайтарып алуу боюнча иш-чараларды улантууда. Акыркы ай ичинде эле бир катар имараттар менен кошо билим берүү мекемелерин дагы мамлекеттин балансына кайтарууда. Алсак Бишкектен бир нече бала бакча, мектептин имараттары, мектеп куруу үчүн ажыратылган жер аянттары арганда ыкмалар менен жеке колдорго өтүп кеткен. Алардын ар биринин баасы миллиондорду чапчып, кээ бири иштерге кызмат адамдары аралашканы да аныкталды. Ушул айдын ичинде эле УКМК баасы миллиондорду чапчыган билим берүү мекемелерин мамлекетке кайтарды. Анын бири Аламүдүн районунун Октябрь айылындагы мурдагы бала бакчанын имараты болуп чыкты. Болжолдуу наркы 101 миллион сомдон ашкан имарат жеке колго өтүп, тигүү цехи катары иштетилген. Андан сырткары атайын кызмат Бишкек шаарындагы дагы бир бала бакчанын имараты жана 29 сотук жер аянты менен жеке менчикке мыйзамсыз берилгенин аныктап, бул имараттар мамлекетке өттү. Тергөө аныктагандай социалдык мекеме Кыргыз темир акционердик коомунун балансында болгон 1990 жылы башка объектилер менен бирге жаранга жеке менчикке мыйзамсыз берилген. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында бала бакчанын имаратынын ээси бул социалдык мүлккө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнүп, болжолдуу наркы 366 миллион 185 миң сом болгон имаратты жер аянты менен өз ыктыярынын негизинде мамлекеттин балансына кайтарып берди. 90 жылдары ушул мамлекеттен ажыратуу деген программанын негизинде көп эле мындай туура эмес иштер көп болгону анык. Биз эми ошол кезде биз дагы жетекчи катары иштегенбиз. Мына көбүнчө эле ушу социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар, көбүнчө ушу бала бакчалар акционердик коом болуп иштетип, анан ошол мындай жең учунан мындай бир кандайдыр жеке жактарга
сатылып кеткендер көп болгон. Аны менен катар атайын кызмат мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен баасы 948 миллион сомдук бала бакчаны мамлекетке кайтарды. Бишкектин чыгыш 5 кичи районундагы жалпы аянты 2800 квадрат метрди түзгөн бала бакча жана анын 1 гектардан ашык жери мыйзамсыз жеке колдорго өтүп кеткен. Бала бакчасынын комплекси 1993 жылы мыйзамсыз менчиктештирилип, ачык акционердик коомуна жеке менчикке өткөрүлүп берилген. 1999 жылы БК аттуу жаран сатып алып, 2009 жылы бийликке берүү келишими аркылуу өзүнүн жакын туугандарына каттаткан. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында имараттар жери менен мамлекетке кайтарылды. Окуу мекемелерин, тарбия берүүчү мекемелерди менчиктештирип алууга өзү мурун тыюу салынган, ошондой чечим болгондо ошого карабай эле алып коюшкан. Бүгүнкү күндө кайтарып алуу алынып аткан абдан туура маселе бул. Баягы элдин менчиги элге кайра кайтарылыш керек. Өзгөчө ошол билим берүү системасына тиешелүү, саламаттык сактоо системасына тиешелүү уюм мекемелердин баарын кайтарып бериш керек да, аны кайра калыбына келтирип, бүгүнкү күн талабына ылайыктап куруш керек да. УКМК мындан башка жеке тараптарга өтүп кеткен мектеп имараттарын жана мектеп салууга бөлүнгөн жерлерди таап чыкты. Алсак, Бишкек шаарынын престиждүү районунда жайгашкан баасы 1 миллиард 600 миллион сомдук мектеп комплексинин имаратын мамлекетке кайтарды. Андан сырткары Бишкектин Свердлов районунда мектеп курууга арналган жер тилкеси жеке колдорго өтүп, ага кызмат адамдары аралашканы маалымдалды. 2008 жылы айрым кызмат адамдары Бишкек шаарынын Свердлов районунун Айкөл конушундагы 350 орундуу башталгыч мектеп курууга арналган 0,62 гектар жер тилкесин жеке менчикке алып чыгууга көмөктөшкөн. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында жогоруда аталган жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Туура ошол учурда ошо менчиктештирип берген жетекчилер эгерде болсо, менчиктештирип алган жетекчилер болсо, өзлөрү эле ыктыярдуу түрдө кайтарып койсо жакшы болмок. Мына элге кызмат кылсын деп. Ал эми эгерде ошол ыктыярдуу түрдө ошону аткарбай аткан болсо, өз түшүнүгү жетпей аткан болсо, мыйзам ченемдүү карап туруп, анын кандай болуп, кандай процесс менен менчиктештирилген, мыйзам чегинде карап туруп, мамлекет кайтарып алыш керек деп ойлойм. Эми мыйзамсыз анан баягы арзыбаган тыйынга алып койгон ошол мезгилдеги билимдүү, интеллигенциянын өкүлдөрү болгон, ал мезгилде советтик кызмат иштеп турган адамдар болгон, ошолорду аябыз эле жазалаш керек да. Ошол мезгилден бери тапкан байлыктарын бүт баарын конфискациялап алыш керек. УКМК кабарлагандай, мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди кайтарып алуу боюнча иш-чаралар улантылат. Белгилей кетсек, атайын кызмат буга чейин бир катар завод, фабрикаларды, окуу жайларды жана жерлерди мамлекеттин балансына кайтарган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талгат Өскөналиевдин үстүнөн даттанган Тимур Абдисаттар уулу ички иштер органдарынан кызматтан бошотулду. Ал эми райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талгат Өскөналиев ээлеп турган кызматынан төмөндөтүү менен бошотулду. Мындай чечим ички иштер министрлигинин анын арызын текшерүү үчүн түзүлгөн комиссиянын корутундусуна ылайык чыгарылганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын 2 орун басары, кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси, коомдук коопсуздук кызматынын дагы бир инспектору да кызматынан төмөндөтүү менен алынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Нурламбек Буркановго орун басарларына жана бир катары жооптуу кызматкерлерине эскертүү жана сөгүш берилди. Ноокат районунун Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн 10дон ашык кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп райондук милициянын жетекчиси Талгат Өскөналиевге каршы даттанышкан. ИИМ бул чыр боюнча атайын комиссия түзүлүп Ноокатка жөнөп кеткенин билдирген болчу. Бишкектин административдик соту Борбор калаадагы троллейбус сымдарын бузууну токтотуу чечимин кабыл алды. 21 ноябрда аталган сот экологиялык активисттердин Бишкек шаардык кеңешинин 29 августтагы токтомун жокко чыгаруу өтүнүчүн карап, аны канааттандырды. Активисттер мэрия шаар кеңешинин чечими менен эле шаардын басымдуу жолдорунда троллейбус сымдар алынып, аларды электр кубаты менен камсыздаган подстанцияларда бузулуп жатканын белгилешүүдө. Бишкек шаардык мэриясы сот чечими боюнча комментарий бере элек
элек мэрия каладагы троллейбустарды электробустарга алмаштырып жатканы май айынын башында белгилүү болгон. Экологиялык активисттер мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү башкармалыгынын расмий жообуна таянып, троллейбустарды байланыш түйүнү жана тарткыч көмөкчү ордондор менен бирге Ош, Токмок жана Кара-Балта шаарларына өткөрүү пландалып жатканын айтып чыгышкан. Сейф Бишкек троллейбус кыймылы жана башка демилгелүү топтор буга каршы чыгып, коомдук транспорттун экологиялык түрүн сактап калууну талап кылышкан болчу. Жогорку кеңеште оң рулдуу унааларды такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Аталган мыйзамды министрлер кабинети сунуштап, Ички иштер министрлигинин өкүлү баяндама жасады. Мыйзамдын демилгечилери оң рулдуу автоунаалар жол кырсыгына көп калып жаткандыктан мындай машиналарды такси катары айдоого тыюу салынарын билдирүүдө. Бул маселе айрым депутаттардын сынына кабылды. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Бишкектеги ыш маселесин көтөрүп, 2 жылдан кийин Борбор калада көмүр жагууга тыюу салууну сунуштады. Бишкектин чет жакасындагы от жагылган жер тамдар турган конуштарда дем алуу өтө кыйын болуп калганын белгилеп, ыш биздин балдарыбыздын ден соолугуна катуу таасир тийгизип жатат дейт ал. Бишкекти ыштан куткаруунун жалгыз жолу газдаштыруу деп эсептейт. Шаардын четине чыксаңыз, жер үйлөр бар жердин баарында, от жагылган жердин баарында эле абаны дем алыш өтө кыйын болуп калды. Ал биздин бала чакабыздын, өзүбүздүн ден соолугубузга катуу таасир этип атат. Өткөндө биздин газдын өкүлү, Кыргыз газдын өкүлү айткан, биз 26-жылга чейин толугу менен газ өткөзөбүз Бишкекке депчи. Демек 2 жылда толугу менен өткөзүп, мен сунуштайт элем, 2 жылдан кийин ушул көмүр, башка нерсени жакканга биз тыюу салсак, ошол гана жол менен биз абаны тазалай алабыз. Башка жол жок деп ойлойм. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов цементтин баасы кымбаттап кеткенине тынчсызданууда. Эл өкүлүнүн айтымында коңшу Өзбекстандын базарларында цементтин баасы 1 килограмма 3 сом 3,5 сом болсо, ал эми Кыргызстандын базарларында 6,5 сомдон сатылып жатат. Мындан улам цемент алып келүүгө киргизилген мораторийди жокко чыгарууну же бааларды жөнгө салуу керектигин билдирди. 2024-жылдын 30-июлундагы 330 токтому, бул министрлер кабинетинин токтому чыккан экен, баягы цементти ташып келүүгө убактылуу тыюу салынган экен. Бүгүнкү күндө вагон менен ташып келсе болот экен. Бирок машина менен ташып келгени бул жанакы тыюу салынып калыптыр да. Эгер бүгүнкү күндө машина менен келе турган болсо, ошол жанакы бажы төлөмдөр баарын кошуп эсептегенде 4,5 сомго түшөт экен. Бул деген биздин баа менен 2 сомго айырма болуп атат. Бул ошол биздин элибизге болгон пайда болот эле 2 сом болсо дагы. Биз эми кээ-бирки баягы монополия кылып алгандардын кызыкчылыгын ойлойбуз деп 7 миллион элибиздин кызыкчылыгын арка коюп коебузбу? Ал жагынан карабайлы, туура ата мекендик өндүрүштү колдошубуз керек. Бирок ошол эле мезгилде элибизге да шарт түзүп бериш керек. Депутаттар парламенттин бүгүнкү жыйынында мугалимдерге каршы укук бузууларга айып пулдун көлөмүн көбөйтүү демилгесин да көтөрдү. Мирлан Самыйкожо укук бузуулар жөнүндө кодекс боюнча мугалимдин кадыр баркына шек келтиргендерге 1000 сом айып пул салынарын айтып, анын суммасын көтөрүү зарылдыгын билдирди. Менин сунушум бул токтобойт. Эрнис мырза, бул токтобойт. Эртең дагы бирөө келет, дагы бир мугалимдин чачын жулуп кетет. Дагы бир окуучу келип, дагы бир мугалимди шылдыңдап кетет. Бул токтобойт. Ошон үчүн мына президентибиз көңүл буруп аткандан кийин өкмөт ушуга бир мыйзам алып келишинчи. Билим берүү министрлигине айтыңыздар. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө оң рулдуу унааларды такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, ИИМдин өкүлү баяндама жасады. Демилгечи тарап оң рулдуу автоунаалар жол кырсыгына көп кабылып жаткандыктан мындай машинелерди такси катары айдоого тыюу салынарын билдирүүдө. Бул маселе айрым депутаттардын сынына кабылды. Айтсаңызчы, биз азыр лицензияны киргизсек, 10 рулдук машина менен демек ДТП жок болот. Логика ушундайбы? Болбойт дегенден алысмын. Биз ошо жол кырсыгын азайтуу максатында ушу мыйзам долбоорун азаят деп атасыңар, э? Азайтуу. Бирок алар ушундай эле жок, алар ушундай эле мейли такси катары иштебейли, бирок алар жолдо жүрөт да, в любом случае. Да, жолдо жүрө берет, бирок эми бизде эң биринчи багы адамдын өмүрү. Башка бир таксиге отурганда ушу канча деген адамдар, ар кимдин үй бүлөсү, бир туугандары жана ошондой эле жакындары отурат таксиге. Мисалы бир дагы жолу аварияга түшпөгөн айдоочу
бирок каражат жактан аксап жатса, ал эмне кылыш керек ал? Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин үй бүлөсү мындай каражатсыз болуп калат да. Эми жөнөкөй эл жөн эле барган жок да, эми 10 рулдук машина мен алып алайм, такси кылайм деп. Ал с удовольствием сол рулдук алмак да, с удовольствием алмак. Шарт жок да, шарт. Улуттук статистика комитети билдирген маалыматка ылайык 2024-жылы 910 оң рулдуу автоунаа катышкан жол кырсыгы катталып, 56 адам каза болуп, 1420 киши жаракат алган. Учурда Кыргызстанда 180 миңден ашык оң рулдуу автоунаа катталган. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион. Кыргызстанда 25 ноябрдан тарта мобилдик банкинг аркылуу акча которууда комиссия алуу токтотулат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, комиссиядан бошотуу 25 ноябрдан 2025 жылдын 31 декабрына чейин күчүндө болот. Мындай тыюу жеке адамдар тарабынан банктардын жана төлөм уюмдарынын мобилдик тиркемелери интернет банкинг аркылуу жүргүзүлгөн которууларга тиешелүү. Ал эми төлөм терминалдары аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөргө тиешеси жок. Чет элдик валюта которууда да тыюу иштебейт. Сомдон башка валюта менен акча которууда мурункудай эле комиссия алынат. Мындан тышкары Кыргызстандын ичинде улуттук валюта, сом менен акча которууларга, анын ичинде өлкөнүн коммерциялык банктарынын эл аралык төлөм системаларынын төлөм карталарына акча которууда да комиссия алынбашы керек. Улуттук банк мындай чара накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн мындан ары көбөйтүү, калк үчүн санарип төлөм кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында киргизилип жатканын кабарлаган. Үстүбүздөгү жылдын 10 декабрына чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын биринчи объектилери эксплуатацияга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында, учурда республика боюнча курулуп жаткан үйлөрдөгү батирлердин саны 42 миңге чейин жетет. Алгач 2200гө жакын үй бүлө батир менен камсыздалат. Баалары рынокко жараша коюлууда. Республика боюнча кезекке тургандардын саны 38 миңге жетет. Мугалимдерге, чыгармачыл адамдарга жана дарыгерлерге батир кайсы гана даректе жайгашпасын чарчы метри 650-750 доллардан 25 жылга берилет. Бирок батирлердин баасында жайгашкан жерине карап 150-200 доллар айырма болушу мүмкүн. Үйлөр Сауд Аравиядан насыяга алынган 100 миллион доллардын эсебинен курулат деди Туманбаев. Нургелде курулуш компаниясынын Жалал Абад шаарындагы Алинур 1 турак жайы толугу менен курулуп бүттү. Жакынкы күндөрү өз кардарларына салтанаттуу тапшыруу алдында турушат. Турак жайда жашоочулар үчүн толук кандуу шарт түзүлүп, коопсуздук маселелери бүт эске алынган. Өз мөөнөтүндө бүткөн турак жайды биздин чыгармачыл топта жеринен көрүп келди. Убадагата Каманатка Бек Нуркелде курулуш компаниясынын Жалал Абад шаарынын Даниэлбек Малашев көчөсүндөгү турак жайы толугу менен курулуп бүттү. Учурда сыноо мөөнөтүндө турган Алинур 1 турак жайынын ачкычтары жакынкы күндөрү өз кардарларына тапшырылат. Эки блоктон турат турак жайыбыз. А блогубуз мансарты менен 13 кабат, Б блогубуз мансарты менен 10 кабат. Жалпысынан 126 үйдү камтыйт. Артыкчылыктар ар бир подъездде 2ден лифт бар. Кардарларга биз эмнени убада кылган болсок, келишимде көргөзүлгөн нерселерди толук менен 100% жасап бүттүк десем болот. Ушуда биздин бул жерде биринчи кабатта киребиз, биринчи улагабыз. Бул жерде атайын домофондор орнотулду. Бул заманбап Face ID менен ар бир жашоочу ушул жерге катталат. Жашоочулардын жүзүн таанып, автоматик эшик ачылат. Эгер бир жат адамдар кирсе, ушул жерден кайсы квартирага кирсе, видео вызов болсо, видео вызов барат, ал жактан таанып, разрешение берет, анан кирип кете беришет. Ушул эшикти ачыпчы. Бул жагы подъезд. Нуркелде курулуш кардарларга Алинур турак жайын ноябрдын аягына чейин бүткөрүүнү убада кылып, курулуштун ар бир этабынан отчетун берип, элдин көзөмөлүнө койгон. Жыйынтыгында жашоочулар үчүн бүт шарты менен сапаттуу үй өз мөөнөтүндө бүткөрүлүп жатат. Жумасына 2 жолудан фото видео отчет кылып турабыз. Мисалы кышкы үй иштери ушул кабатка жетти, бетон куу иштери могу кабатка жетти, тыгыз байланышта болобуз кардарлар менен. Ошого бизге ошол жагынан дагы бир аз ишенич көргөзүп келген кардарларыбыз көп. Анан биздин эң эле бир артыкчылыгыбыз көргөзүлгөн мөөнөткө тапшыруу, болбосо башка бүт эле компаниялар колдонгон эле материалдарды колдонобуз.
Мисалы келишимде көргөздүкпү 2025 декабрда биз аны жөн эле айтып койбойбуз. Биз ошого дээри иш план түзөбүз. Мына жылы мынанча жумуш кылсак, кийинки жылы мындай кылабыз деп иш план түзүп туруп, анан ошонун негизинде биз сатка чыгарабыз. 2025 жылы ноябрь айында мисалы Алинур 2 турак жайыбыздын А жана Б блокторун 2025 жылы декабрь айында тапшырабыз. Ал Алинур 2 турак жайыбыздын азыр монолити бүтүп, крышасы жабылып, кышкы иштери жүрүп атат да. Ал эми мына Алинур 3 турак жайыбызды болсо 2027 жылы июнь айына планладык, азыр котлован казуу иштери жүрүп атат. Алинур 1 турак жайында курулуш нормаларына тиешелүү бардык талаптар эске алынган. Мында жашоочуларга ыңгайсыз жарата турган маселе болбойт. 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук берет. Өрт коопсуздугу, газ сигнализациясы, видео байкоо менен бирге коммуналдык бардык кызматтар киргизилген. Азыр бул жерде Алинур 1 турак жайы негизинен бизнес класс тибинде салынган үчүн бул жерде охранный зонабыз эске алынды жашоочулар үчүн. Анан жашоочулар үчүн жетиштүү унаа коюучу жайлар, жер астындагы жана сырттагы унаа коюучу жайлар, эң негизгиси коопсуздук эске алынды. Бул жерде өрт коопсуздугу, мисалы өрт коопсуздук учур пайда болсо, элди кантип эвакуация кылабыз, ал боюнча дагы толук кандуу иштерибиз аягына чыгып калды. Буюрса биздин Кудай сактасын өрт болсо, бул жерде жарандарыбыздын коопсуздугу толук кандуу түзүлдү. Мисалы ар бир кабатта пожарный безопасность үчүн клапандар коюлуп, өрт болгондо вентиляционный системаларыбыз иштеп, ошол жердеги дымды тартып кетет жана кошумча пожарный лестницаларыбыз курулду 5-кабатка чейин элдерди эвакуация кылыш үчүн. Кыскасы бизде курулуш нормаларына кандай норма болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук кандуу 100% нормаларыбыз сакталды. Мындан сырткары Жалал Абад аймагында Нуркелде курулуш компаниясы 3 объектте турак жайынын 6 блок үйү курулуп жатат. Алардагы этабы менен өз мөөнөтүндө кардарларга тапшырылат. Эгер сиз үй алам деп ишенимдүү турак жай издеп жүрсөңүз, Нуркелде курулуш компаниясына кайрылыңыз. Сатуу бөлүмү Жалал Абад шаары, Даниэлбек Малашев көчөсү 15Б дарегинде жайгашкан. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Регион телеканалы Түркия Республикадагы тарыхый жана маданий жайлар менен тааныштыруулантат. Бул ирет Каппадокиядан анча алыс эмес жерде жайгашкан Деренкуя жер асты шаары тууралуу баяндайбыз. Сырдуу жай дүйнөдөгү эң чоң жер астындагы шаар болуп эсептелет. Аны кылымдар бою жергиликтүү тургундар душмандардан коргонуу максатында пайдаланып, ошол жерде жашашканы айтылат. Тереңдиги 55 метрди түзгөн жайдын 10% 1965 жылы туристтерге ачылган. Биздин кесиптештер да жер асты шаарында болушкан. Толугураак Сыдыкова айтып берет. Мындагы узун кезекке тизилгендер дүйнөдөгү эң чоң жер асты шаарын жанынан көрүү үчүн келишкен. Сырдуу жай Түркия Республикасынын Невшехир облусундагы Деренкүү районунда жайгашкан. Учурда бул жайды изилдөөгө дүйнөнүн 4 бурчунан археологдор, тарыхчылар, туристтер агылып келип турат. Алардын катарын биз дагы толуктадык. Сегиз кабаттан турган бул жер астындагы байыркы шаардын ачыл элек сырлары али көп. Өзүңүздөр байкагандай, азыр биз жолдон келейик деп туристтердин саны миңдеп саналат. Бул жерде келген коноктор үчүн бардык шарттар түзүлгөн, жарыктандыруу, бардык буюм тайымдарды таба аласыздар. Азыр эми толугу менен ошол 8 кабат деген менен бардыгына чейин тереңдикке түшүүгө мүмкүн эмес, анткени дагы оңдоп түзөө иштери турат. Деренкүү жер астындагы шаардын тереңдиги болжол менен 55 метрди түзөт. Ал 1960 жылдары ачылып, бүгүнкү күндө 10% гана туристтик жай катары пайдаланылууда. Сырдуу жай кылымдар бою куугунтуктан, кол салуудан коргонуу максатында пайдаланылып, кадимки жашоо өкүм сүргөн. Шаар 20 000 адамга ылайыкташканы айтылат. Жер асты шаары бүгүнгө чейин ачылганы 8 кабат. Андан арда изилдөөлөр жүрүп атат. Жана ал жакта дагы 12 кабат, то есть жалпылап алганда 20 кабат
жер асты шаары бар экендиги айтылууда. Ошондой эле Каппадокияда башка жер асты шаарлар да бар, жана алардын арасында бири-бирине туташтырган туннелдер дагы табылууда. Бири-бирине жакын болгон эки жактан келген жолдор табылып атат. Бул дегени ошол маалда да шаарларды бири-бири менен жер астынан туташтырганга аракет кылышкан экен. Жер асты шаары массалык таш эшиктерден, укмуштуудай вентиляциялык тутумунан, ичүүчү суусунан, көп бөлмөлөрү, кампалары, ашканалары, уктоочу бөлмөлөрүнөн турат. Мындагы ар бир майда чүйдөсү тарыхый мааниге ээ. Туристтерге ачык болгон бөлүгү -3 этажга чейин. Бул жерде андан ары 5 этажда болсо оңдоп түзөө иштери жүрүп атат, жана ал оңдоп түзөө иштери бүткөндөн кийин ал жактардагы зыяратка ачылат. Бул жерде тарыхтагы адамдар бир эле душмандан сактануу же болбосо сууктан, табигый кырсыктардан сактануу үчүн эмес, ошол учурда кадимкидей жашоон жашашкан экен. Социалдык жашоодо мисалы үчүн бул жакта чиркөө болгон. Ошол учурда могу жерде азыр көрдүк мүрзө болгон экен. Ашканаларын көрдүк. Ошол сыяктуу бул жакта бүт коомдук жашоонун баары ошол жерде болгон экен деп айта алабыз. Бейле кетсек, аймакта башка дагы жер асты шаарлары бар. Аларды бири-бири менен туташтыруучу жер астындагы жолдор да табылган. Бул боюнча археологдор изилдөөлөрүн жүргүзүп, жаңа ачылыштарды жаратууда. Асия Сыдыкова, Түркия Республикасы, Невшехир, Регион телеканалы. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасы биздин социалдык баракчалардан да орун алды. Күндүн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар түздү. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Аман туруңуздар.